Саламатсыздарбы, менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн сүйлөй турган сөзүбүз ушул жалпы геосаясий абал дүйнөдө эчтеке мындай кызыктуу, өзгөчө баягы көңүлдү буруучу болбой жатат азыр дүйнө жүзүндө. Негедир? Бул менин жеке оюм, пикирим. Сиздер болсо комментарийлерге албетте жазгыла. Эмне үчүн ушундай негизи? Эгерде алсак, ошо Израиль армиясы, алардын серепчилери айтып жатышкан, жана ушу коргоо министрлигинин сөздөрү боюнча, алар деген ошо Исфаханга, Иранга ядролук курал жасап жаткан ошо имараттарга жана жер астында үңкүрлөргө, ал бункерлер бар да ошол жерде. Ал бункерлерге жетүү өтө кыйын. Аны жок кылыш үчүн биринчи бомбалап тегеректеги аскерлерди жок кылыш керек, анан атайын кызматкерлерди түшүрүш керек. Атайын баягы спецназ кирип туруп, ошол жерден анан атайын кирүүчү жайларды тазалап, ичине кирип, эшиктерди ачкандан кийин аяка дагы кошумча жардыргыч заттарды киргизип, анан жардырса гана ошону талкаласа болот. Антпесе бункерлер өтө терең, жана ошо гамма нурлары чачып турса дагы, жерди көрүп атса дагы спутниктер, анын чалгындары тапса дагы баары бир аны талкалаш өтө кыйын да. Аны ошо спецназды даярдап жатышкан, ошо Цахал, Шинбет, Сайрет, Маткаль спецназдарын даярдап жатканда, ушул Трамптан жардам керек болчу. Баягы 3 авианосецке чейин ушул жерге соккусун бере алат. Учак жүктөгүчтөр ошо Кызыл деңизде турат, ошо Парс булугуна да жакын турат. Бирок ошо эгерде бомбалаганга атайын даярдыктарды жасаш керек, логистикалык. Эгерде бомбаласа, ага атайын бомбалар өзүлөрү керек да, көп көлөмдө. Аны ушул жумуштар албетте Америка Штаттарынын администрациясы Израилге айтыптыр жакында. Биз деген эгерде майга пландаштырып атса соккуну, негизи Израиль, ошо Америка Штаттарынын ушундай атка минерлери айтат, жок, биздин ошо логистикабыз октябрда эле даяр болот дейт да. Октябрь бул деген кышка жакын да, ошол эле кезде соккууга ошондай кепилдик бере алабыз, жардам бере алабыз деп айтып жатыптыр да израилдиктер. Ошону өзүлөрү серепчилер айтып атат, бул демек атака канча бир күнгө артка жылдырылды деп. Аны өтө өзүнчө бир кызыктай болуп атат да израилдиктер. Анткени Иран талабы болуп аткан, Америка Штаттары Иранга, силер деген атомный бомба жасабасаңар, ошо толугу менен өзүңөрдүн ядролук куралыңарды жана ошо ядролук иштеп чыгуучу жабдыктарды жана ошо заводдорду бизге тапшырсаңар, биз силерден бүт санкциялар чечебиз дейт да. Анан силерде эл аралык баягы санкциялардын аркасы менен банктарда мындай тоңдурулган акчаларды баарын кое беребиз дейт. Кайра силерге кайтарып беребиз дейт да. Бирок акыркы ультиматум Америка Штаттарга башкача болуп атат да. Алар айтып атат, мейли ошо толугу менен ошо ядердик программаны дагы өзүңөргө калтыргыла, бирок баягы тынчтык келишимди түзгүлө дейт да. Санкцияларды чечебиз дейт. Жарым жартылай санкциялар чечебиз дейт. Ушуну уккан израилдик серепчилер чалкасынан кетип атат. Эгерде Иран азыр макулдугун берсе, эгерде Иран ошондой тынчтык келишим үчүн эл аралык акчаларды алса, жана дүйнөдөгү баягы ошо банктарда турган тоңдурулган акчаларга мүмкүнчүлүк алса, аны өзүнө которгонго, андан сырткары дагы ошо санкциялардын жарымы чечилсе, анда израилдиктер айтып атат, биз жок болобуз дейт да. Анткени Иран өзүнүн планынан кайткан жок, баш тарткан жок. Ошол менен бирге чоң ресурстар колуна түшсө, бизди баягы чаңга сүрүп салганга толугу акчасы жетип калат дейт да. Азыркы маалда соксок дейт. Азыр Иран аябай алсыздады, акчасын коротту, Хизбалла алсыздады Ливанда, жана ошо Хамас алсыздады. Ошол алсырап жатканда азыр соксок, ошондо биз аны түпкү тамыры менен жоготконго мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот. Бирок бул момундай азыр эгерде Америка Штаттары Трамп ушундай жолго өтсө, анын администрациясы өтсө, анда Израилдин күндөрү бүттү деп жатат да ошо Израилдин серепчилери. Кошумча дагы алса, бирок ошо маронит христиан дининдеги болгон Джозеф Аун, ошо Ливандын президенти, азыр Хизбаллага каршы кадамдарды жасап атат. Хизбалла Израиль менен согуштан кийин аябай жаман алсыраган. Хасан Насралланын ошо баягы узатуу сапарында Джозеф Аунду аябай күтүшкөн, келсе баягы бул Хизбалланы колдойт экендик, бирок ал барбай койду. Ошол азага барбай коюп туруп, анан азыркы ошо ар кайсы X соц тармагында жазган постторун окусак же башка маалыматтарды окусак, бул деген айтып атат,
баары бир дейт Хезболланын аскерлери расмий армияга киришет дейт. Мен аларды мындай өзүнчө шииттик андай отряд шииттик аскер катары кабыл албайм дейт. Толугу менен же куралын тапшырат дейт, же жоголот дейт дүйнө жүзүнөн. Же акырынан ошол расмий түрдө Ливандын армиясынын катмарына кирип иштеп баштайт деп айтып атат. Ошол Аундун сөзү ушундай болуп атат. Ливандан Хезболланын ошо маанайы пас, анткени Аундун Америка Штаттары колдоп атат, Евро биримдик колдоп атат, жана Сауд Аравиясы жана мындайын айтканда ошо Сирия өкмөтү да колдогондой болуп атат да. Анан ошол нерсе албетте ошо Иранды кейитип атат, Хамасты кейитип атат жана Хезболланы кейитип атат да. Негизи Аун айтат, Хезболланы экинчи Ливанда болбойт дейт. Хезболланы жок кылам дейт да. Тынч жол мененби, аскер жол мененби жок кылам деп туруп алды да. Ошо менен бирге дагы ошо Сирияда дагы айтышты, Шам өлкөсүндө Ас-Шара мырза айтат, ошо бизге биздин азыркы коюлган орношкон бийликти алмаштырууга, төңкөрүш жасоого Асадтын күчтөрү аябай чоң аракет жасашты дейт. Биз ошол чоң аракетти токтоттук, мизин кайтардык дейт. Жана азыркы кезде ошол өлкөнүн ичинде Асадтын тарапташтарын баарын издеп жатабыз дейт да. Латакия, Тартустан издеп жатабыз дейт. Анан ошол чараларды көрөбүз, жок кылабыз дейт да. Ушундай расмий билдирүү жасашты. Ошол кездеги Орусия мисалы үчүн каналдарын, расмий каналдар боюнча ошо алавиттердин геноциди болуп атат деген аябай көп ушу жаңылыктар, сюжеттер чыкты. Мурун болсо, мисалы үчүн батыш каналдарда ушу сунниттердин геноциди болуп атат, алавиттер тарабынан деп чыкчу эле да. Азыр башка ушундай алмашты да, ушундай тарых ушундай экен, тарзасы бир күн баары бир бумеранг айланып келип кайра башка чыгат экен, ушундай экен. Карма деп коебу, баягы индуисттерден. Ошол нерсе иштейт экен да. Анан негизи кошумча алсак, Шамды айттык, Ливанды айттык. Ошо Ливияда Хафтар күчтөрүнө, Хафтар өзү Орусия тарабынан колдонулат, жана Орусия тарабынан курал, акча берилет ага. Хафтар Ливиядан ошо Каддафи мурунку анын өлкөсүндө чоң күчтөрдү топтогон, жана ошол нефть, газ иштелип чыккан кээ бир кичинекей цехтерди коюп алып туруп, аны башкарган. Ага болсо каршы ошо калган бедуиндердин уруулары чыгышты, жана Хафтарга ошо атайын коалиция түзүлдү каршы. Ал коалиция курал алды, кайсы жерден, батыш өлкөлөрдөн, кайсы жерден болот. Анан ошо Хафтарга ультиматум айтышты. Сен деген жакын арада ошо өзүңдүн ошо иштетип жаткан заводдор менен бөлүшөсүң дейт, куралыңды бизге бересиң дейт. Болбосо сага 2 айдай ушундай ультиматум убакыт беребиз дейт, 2 айдан жок болосуң деп. Ливияда дагы ошол тынбай келаткан жарандык согуш жаңы катуу ушундай баракка жакындады десе болот да. Суданда абал мурункудай эле. Жакында ошол Хамастын командирлеринин жана ошол Мисир, башка араб өлкөлөрү менен өкүлчүлүктөр менен кеңеш болуптур. Ушундай жашыруун кеңеш болгондо, ошол жашыруун кеңештен Мисир Хамаска ошо таасир кыла баштаптыр. Мисир тарабы президентинен келген кабар, ошол силер деген токтоткула согушуңарды, ошо толугу менен силер ошо берген убадаңарды аткаргыла дептир. Хамастын кээ бир командирлери ошо биз деген 24 тирүү туткунду, израилдик туткунду кайтарганга даярбыз дептир, бирок айтылган убакта кайтарган жок. Израилдиктер бул кайра баягы Хамас келишимдерди бузуп атат, биз согушту токтотпойбуз деп атышат. Бир четинен ошол Яхья Синвардын уулусу Мухаммед Синварды ошо ооруканага бомба түшүрүп, атайын спец ушундай операция өткөрүп, израилдиктер аны жок кылышты. Ушуну менен акыркы командирлер ошо жок болуп атат да. Эми негизги кезек Наим Кассемде деп атышат. Наим Кассем бул Хезболланын башчысы, ошо Ливанда. Ага ушундай бирдилерди келдирди да, ошо израилдиктер өлтүрөбүз деп. Анан карасак хуситтерге аябай катуу ошо соккуларды Америка Штаттары кылса дагы, баары бир партизандык тактиканы жеңе албай жатышат, чөлдөгү ракеталарды таппай жатышат. Хуситтерге эң кичикти Иран жетиштүү түрдө ошо ракеталар, баллистикалык ракеталар жеткирип атат. Жана Иран жаңы ПВО системаларын иштеп чыкты. Ал жаңы ПВО системаларында ага кооптонуулар пайда болду. Ал системалар эффективдүү деп эсептелип жатат, ошо израилдик чалгындар аркылуу. Анан хуситтер болсо ошо көп мындай айлардан бери түзмө-түз Мисирдин экономикасына 6 миллиардтан ошо 12 миллиардка чейин чыгым алып келиптир да, долларга чейин чыгым алып келди. Анткени негизи Мисирдин терген тапкан акчасы бул деген
Суэц каналы да, Суэц каналына өткөн ошол кемелер миллиондогон төлөмдөрдү төлөшөт Мисирдин өкмөтүнө. Бирок Мисир ошол акчанын баарын жоготуп атат да, миллиарддаган акчалар жоготуп атат. Анткени ошо миллиарддаган акча түшпөй жаткан себеби көптөрү ошо Африканы тегеректеп башка соода ошол жолдорун издеп, суу жолдорун издеп, ошо Баб эль Мандеб булуңунан өтпөй коюшту да, ошол Кытайдан Европага кете турчу ошондой кемелер. Ошондуктан ошо чоң аябай Мисирдин экономикасына сокку болду хуситтер тарабынан. Бирок хуситтер антсе деле ошо Мисир Ирандын субсидияларын алып, мындай жардамын алып, акчалай жардамын алып, унчукпай отурган эмгичекте. Ошо Мухаммед ас-Сиси дагы ошо мындай иш аракеттерди кылдыбай койду Мисирдин президенти. Ошол менен бирге бирок кээ бир маалыматтар боюнча Хамаска билдирүүлөрдү кетире баштады. Силер баягы келишимди аткаргыла, жана тынчтыкка келгиле деп. Эмесе биздин экономикасы аябай катуу жапа чегип атат. Иран берип жаткан акча бүгүнкү күнү ошо түзмө-түз түшкөн чыгымдардыга ашып мындай кеткен жок, тескерисинче азайып кетти. Ошондуктан жакында биз ушуну токтотобуз дегендей болуп атат да Мисир. Бизде ошого каршы чыгабыз. Айтып коеюн, Мисирде 100 миллиондон ашык эл бар. Мисирде эң күчтүү араб дүйнөсүндөгү армия. Ал армия расмий түрдө Америка Коңшу Штаттары менен камсыздандырылат. Анан Америка Коңшу Штаттары эң чоң ушундай партнер катары эсептелинет ошо Мисирге аскердик тараптан. Жана Мисирде эң чоң кемелердин флоту, Мисирде эң күчтүү мындай курал да керек болсо Американын куралдарынын кээ бир түрлөрү Мисирдин армиясында бар да. Анан ошол Мисир хуситтерге баягы мусулман деп ушундай кандайдыр бир жана Ирандын акчасын алып, субсидиясын алып, колдомуш болуп, ошо Хамасты колдомуш болуп, бирок ошо газалыктарды өзүнүн территориясына өткөрбөй, азыр болсо кайра ошо басым кыла баштады. Хамаска да басым кыла баштады, хуситтерге да кырындап ошо тиш кайрый баштады. Анткени түзмө-түз хуситтердин иш-аракеттери Мисирди экономикасын талкалап жатат. Жаңылыктар ушундай. Бот аркылуу бизнес пландоо курсуна жазылсаңыздар болот. Анткени көрүп атабыз, экономикалар талкаланып атат жакынкы чыгышта, бирок согуштар буланып атат. Экономикасы талкаланса, демек соодага мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да. Жак өндүрүштү жасап туруп, ошол өндүрүштүн жемиштерин ошол региондорго жиберсе, аларга күнүмдүк жашоо керек да баары бир. Албетте баягы бир жардам сууда субсидия катары гуманитардык жардам болобу, бирок күнүмдүк жашоодо баары бир бизнес болот да. Ошон үчүн бизнес пландоону үйрөнүш керек. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Өткөн жумада каналга колдоолор келди. Ошол колдогондорго чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат сиздерге. Бул деген бизге мотивация, туура иш жасап атканыбыздын белгиси. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган да жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот да.